Эл ичинде Чубак ажы сасык саясатка аралашпай эле койсо болмок деген сөз тарады. Ислам аалымдар айткандай, адилетсиздикке тарапкер болуп калуудан коркпойсузбу? Сооронбай Жээнбековдон деле артык Улукбек Кочкоров, Т. Масадыков жана башкалар бар го, кечиресиз дейт. Кечирим сураштын кереги жок, мен ушул суроону күтүп аткам, келеби жокпу деп. Эгерде келбесе сүйлөбөйт элем, бирок сүйлөп берейин. Урматтуу бир тууганым, үйлөнүп калдың, алып качып келдиң, саат 12'de молдону чакырасың. Сен келбесе чачоң башталбайт экен молдоке деп. Сен келбесең чачоң зына болуп калат экен деп, мени чакырасың 12'de. Уйкумду көзүм жыртып барып экен кыйып берем. Же бул. Анан антип аялым төрөйт. Молдоке сен азан айтасың болбойт, апарасың. Катының саат 12'de бир айырмасы жок. Же бул бар, азан айтып беребиз. Молдоке акыйка кылдым, балам баспай атат, андай мындай деп жетүүндө чакырасың, барып жан башыңды жеп беребиз дагы биз. Урушуп кетесиз, жараштырабыз. Кантип Кудайыма сыйынам дейсиң, минтип сыйынасың дейбиз. Кантип үйлөнүп, минтип үйлөнөсүң дейбиз. Кантип басам, кантип турам, ал эмес кантип чычам деп сурайсың. Айтабыз, оң бут менен сол бут менен чыгасың, андай мындай деп түшүндүрүп беребиз. Анан шайлоого келгенде эле Чубак ажынын кереги жок. Саңа мен башкага багыт берген, буга дагы багыт бергенге жарайм мен. Мен айтпайм сага муну шайла деп. Бирок кандай критерий негизинде шайлаш керек? Анткени шайлоо аманат, добуш аманат, кыяматта жооп бересиң. Жолду кантип салсак болот, кантип зекет берсек болот, менден сурайсың. Ал эмес өлүп калсаң көмүп бер деп келесиң, узатып нарага киргизип коюп беребиз. Туулгандан өлгөнгө чейин бизге байланасың дагы, шайлоого келгенде нарага түртөсүң. Эмнеге антесиң сен? Анда эчтекенге сураба. Өзүң жаназаң оку, өзүң ороп, өзүң көмүл, Куранда окутпа. Эмне адам эмеспиз, паспорт көтөрүп жүрөбүз. Кыргызстандын жараны. Артист келип сүйлөп атат, муну шайлап кой деп айтып атат. Доктор келип Сабырбек сүйлөп атат, доктор сөйөк салганды сүйлөп атат. Футболчулар топ тепкендер сүйлөп атат. Аны адамдарга бактылуу болгонду үйрөтө турган мен эмнеге сүйлөсөм болбойт? Жөн эле спортчу топ тебет. Тиги жөн эле доктор путоңдойт. Мен адамдар канткенде бактылуу болот деп кыдырып айтып жүрсөм, анан мындай кыл, добушуңду сатпа деп айтсам, эмнеге болбойт? Диндин өзү саясат. Бирок сен айткан сасык эмес, жыттуу саясат. Адамдарды бактылуу кылуу саясат. Биз айтабыз, сен алдай турган аферистти шайлаба деп айтабыз. Мен айтпайм, сен Сооронбай Жээнбековду же Улукбек Кочкоровду же башка деп атын айтпайм мен. Мен айтам, адамдарга добуш берип атканда анын сөзүнө караба сен. Анын ишине кара. 40'ка чыккан адам 40 жыл эмне кылды? Түшүп келген жок сага, Иса пайгамбар чөп тургандай болуп. Жашаду шерде, бирөөгө үйлөндү, бирөөнүн күйөө боласы, башкасы качандан бери намаз окуйт, ким менен жүргөн, эмне иш кылып, азыр эмне иш кылып атат, процент бере карагы чеби жокпу? Ошолорду билсен. Мен мушундай кылам десе ишенбе, ал келелек болбойт, эртең өлүп калышы мүмкүн. Сен анын сөзүнө караба, сен ага баа бер, өткөн ишине карап. Мен билем. Талапкерлердин көбүн билем, эркегин дагы, ургачысын дагы билем, намаз окуган, окубаганын билем, теңирчи мусулман дагы билем, ким канча жыл эме намаз окуганын дагы билем. Урматтуу бир тууганым. Демек, биз бул саясат эмес. Бул мусулмандар адашып калбасын багыт берүү. Акыйдаңа түздө, муну акыйдага кирип кетпе, муну кошулуп кетпе деп айтам. Ошону жаман көрүнөм. Сен диниң таза болсун деп, айың туура, айды карап айтып берген биринчи мен. Морду айтып берген биринчи мен, муну жамаат кирип кетти, жаман көргөн мен, ошо сага айтам деп сотко жүргөн дагы мен. Кыргызстан Швецияга чейин барып кыдырып келип, жамааттын башын бириктирип аткан мен. Аны ушуга келген айта турган болсом, эмне мынча мени кордойсуңар? Айтышым керек, добуш берген аманат. Барганда алданба сен ошого. Эмне иш кылып ошого карап беришиң керек сен. Ыймандуусу. Адилеттүүсү керек. Кудайды билгени керек. Кудай мени көрүп турат деген түшүнүгү бар керек. Сен добуш берип атканда жердештигине карап, нарындык экен деп, же партияңа карап, СТПК экен деп, же мисалы үчүн кошунаңа карап, саяк экен деп шайлай турган болсоң, ыйманыңа зыян жеткирген болосуң. Ыйманыңды таразага салып сен добуш беришиң керек. Азыр бизге Жебрейил периште келсе деле көтөрүп жибериш кыйын маселе. Бирок биздеги жакшылыкты сактап калуу чоң байлык. Атам телефон чалып сурайт, эмне чүке жаңылык бар дейт атам менде. Мен айтам, тынччылык жаңылык десем эң туура дейт да. Эмне жаңылык сөзсүз бирөө өлүп жыгылыш керекпи? Авария, же бирнеке болуш керекпи? О, тынч жашап аткан жаңылык өзү, алхамдулилла.
Ошон үчүн азыркы мамлекеттеги туруктуулуктун өзү биз үчүн жакшы нерсе. Мечит толо адам. Узунун канча тууран кошо сүйлөп атат, эки кошулуп отуруп алып бияка. Микрофонду карашча кыйкырып. Дагы сага эмне керек? Биздеги эркиндик башка жерде, араб дүйнөсүндө жок. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, биз мамлекеттин тагдыры бул жанагыдай доктурлар чычканда өлчөп турган, жана тажрыйба алып турган жер эмес. Минсек кандай, мунсак кандай деп. Бизге иштеп тажрыйбадан өткөн адамдар керек. Чычкан бир чоңдо дары чыгаса доктурлар чычкандарды алып келип камайт да дары берип көрөт. Өлөбү өлбөйбү канаке деп интип. Анда практика кыла турган жер эмес Кыргызстан. Мен ишке койсор мындай кылып берем деп. Буга чейин эмне кылып бердиң сен, ошону караш керек. Өстүрүп жибербесе дагы ушул биздин стабилдүүлүк сакталыш керек, мечит ачып туруш керек. Биз көргөнбүз, мына аксакалдар жалгай айтылбайт бизге. Мечиттер аткана болуп калган. Мечиттер клуб болуп калган. Мечиттер баня болуп калган. Адам балдарыбыз биздики намаз окуганды билбей калган учур өткөн. Мына авам билет мынакей. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, добуш берип атканда жердешчилигиңе, уруучулугуңа, партияңа эмес, ыйманыңды таразага салып, анан добуш бер. Жумага чыгып койсо эле намаз окуган болуп калбайт да. Шайлон астына келгенде 2 күн окуп намаз окуган болуп калбайт, урматтуу бир тууганым. Проездга келип эле бүгүн таптаза болуп жол салынып алса, ал сонун болуп калбайт да. 10 жылда окуган намаз окугандары бар. Az adamlara oңой эле. Google деген bir шейх бар интернетте. Деп мындай бассаң чыгат. Аркасында канча кыгылар бар бардыгына. Билинет, эмне кылганы бардыгы. Ошого добуш берген урматтуу бир тууган кыяматта жооп бересиң. Кур'ан-ы Каримде "Инналлаха я'муруkum an tu'addul amanat ila ahliha" деген жери бар. Аманатты өз ээлерин жеткирүүсүлөрдү буйруйт деп. Ошого добушту өзүм каалаганыма берем, анта албайсың Кудай астында. Жооп бересиң кыяматта. Эмнеге буга жооп бердиң? Эшматка добуш бердиң, ага жооп бересиң. Эмнеге ташматка салдың, ага жооп бересиң. Барбай койсоң, ага дагы жооп бересиң. Азыр бирөөлөр чыгып шайлоого барбаш керек. Сен барбасаң башка бирөө барат. Мечиттеге сен барбасаң, казинодогу бирөө барат, банктагы бирөө барат, тетияктагы бирөө барат, ошого добуш бересиң, сага окшогон, аба өзүнө окшогонго. А сен өзүң окшогонго добуш бересиң. Ошого барыш керек, жетелеп барыш керек, анан добуш берген ыйманын таразага салып, көрүп бар добуш бериш керек. Ушундай. Ошон үчүн бул шайлоо эмес. Экинчи бир маселе. Мусулмандардын добушу же жакшырагы жакшылардын добушу бөлүнүп калбаш керек. Бирөөлөр бар, реалдуу шансы жок. Алардын жылдызы бул шайлоодо жанган жок. Ошого добуш бересиң, бирок анын өтпөйт, 2%-тан ашыга албайт. Эмнеге ошого добушуңду бересиң, добушуң күйүп чачылып кетиш керек. Кел өтө турган реалдуу шансы барлардын түзүгүрөгүнө бер, сенин добушуң жоголуп кетпесин. Неге чачыраш керек? Эшмат деген бир кандидатыбыз бар. Эң жакшысы ошо. Бирок анын реалдуу кандидаты жок. Реалдуу мүмкүнчүлүгү жок. Реалдуу тыйыны жок. Реалдуу адамдар азыраак. Бирок жакшы адам өзү катары мисалы үчүн. Аныкы балким кийинки 5 жылдыкта болот. Азыр ошого добушуңду берип, дагы бир 2% добушуңду чачып жиберип биз алданып калбайлык. Биз башыбыз бир болушубуз урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мен ушуну жакшы көрөм. Бирөөгө сага көз жагат, бирөөгө мурду жагат мисалы үчүн. Бирок ыйманы ортого коюшуң керек. Бул мына ушундай.